Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Жана текшерип койсок, кандай сиздерге угулуп жатат, көрүнүп жатабы? Саламатсыздарбы, урматтуу Улуттук банк баракчасынын катталуучулары. Биз адаттагыдай түз эфирлерибизди кайрадан жандандырмакчыбыз. Бүгүн эфирде мен, Асель Акматалиева, Улуттук банктын коомчулук менен иштөө бөлүмүнүн адиси болом. Биздин бүгүнкү түз эфирибиздин темасы телефондук алдамчылар жана алардан кантип сактанса болот. Мен эфирди жалгыз алып барбайм. Жакынкы мөөнөттөрдө Улуттук банктын эксперти кошулмакчы жана бизди көрүүчүлөр чогулганча кыскача ушул телефондук алдамчылык тууралуу маалымат бере кетсем. Азыркы кезде Улуттук банктын дарегине телефондук алдамчылардын аракетинен жабыркап кайрылган жарандардын саны өстү. Белгисиз адамдар телефон чалып банк эсебиндеги акчасын тезинен башка эсепке которууга мажбурлап жатышат. Деги эле бул схемага катышкан адамдар бир топ адамдар менен кошулуп жазашууда. Мисалы үчүн биринчи телефон чалган адам өзүн коммерциялык банктын кызматкери катары тааныштырып, жана ошол жарандын банктык эсеби коркунучта экенин айтып, тезинен чара көрүүгө чакырат. Ал эми кийинки экинчи же үчүнчү же кээ биркилерге 4-5 жолу чалган телефондук чалуулар, алар болсо ошол жаранды ынандыруу үчүн кайсы бир мамлекеттик органдардын атын жамынып, укук коргоо органдарынын атын жамынып, Ички иштер министрлиги, ГКНБ же болбосо Улуттук банктын атынан жамынган алдамчылар болууда. Биз бирок так кесежен айта кетебиз, Улуттук банк эч качан жарандарга чалып, физикалык тараптарга чалып, алардын персоналдык маалыматтарын эч качан сурабайт. Ошондой эле ушул жана башка суроолорго биздин экспертибиз кошулду. Келгиле биз азыр ошо экспертибизди чыгарсак. Тааныштыра кетсем, биздин Улуттук банктын эксперти катары Маматсайым уулу Эркин мырза, ал болсо Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн башкы инспектору болуп саналат. Эркин мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Эркин мырза, анда биз абдан актуалдуу, орчундуу бир маселени талкуулап жатабыз да. Ошо азыркы кезде ошо телефондук алдамчылар деги эле ошо интернет аркылуу биздин жарандарыбызга чөнтөгүнө кол салган алдамчылар көбөйүп кетти да. Анан ушул биринчи суроо, деги эле ушул жылы Улуттук банктын дарегине телефондук алдамчылык фактысы боюнча канча кайрылуу кайрылды? Эми жазуу түрүндө кайрылууларга токтоло кетсек, азыркы учурда 50-гө чукул кайрылуулар келди. Бирок бул кайрылуулардын саны күндөн күнгө көбөйүп атат. Андан тышкары бизге абдан көптөгөн телефон аркылуу кайрылуулар, консультация катары суроолор келип жатат. Ошондой эле биз жеке кабылууларды өткөрүп жатабыз жарандар менен ушул суроолор боюнча. Мындай так бир кайрылуу сан деле даяр болуп калса керек, же болбосо жазуу түрүндө 50 кайрылуу. Консультация телефон аркылуу 200дөн ашыгыраак консультация берилди. Ошондой эле бир жеке кабыл алуулардын санын тагыраак айтып кетсек, ушул алдамчы мошенниктер, шылымдар маселеси боюнча бир 70ке жакын жеке кабыл алуулар өткөрүлдү биздин бөлүм тараптан. Мен биздин көрүүчүлөргө да айта кетейин, сиздер ушул биздин түз эфирибиз аркылуу суроолорду узата аласыздар, комментарийге жөнөтсөңүздөр болот, жана биз бул жактан экспертибизге узатабыз да. Эркин мырза, айтсаңыз, эмне себептен Улуттук банктын атын жамынышууда буга чейин дагы маалыматтар тарап атат, ушул чалган эксперттер Улуттук банктын атын айткан үчүн алар ынанышып деген сыяктуу, эмне үчүн ушундай нерселер болуп атат? Эми бул биздин оюбузча шылымдар эмнеге таянат? Деги эле мамлекеттик органдарга Улуттук банк болобу,
президенттин администрациясы болобу же башка мамлекеттик органдарга психологиялык тараптан жарандардын ишеничи көбүрөөк болот. Ошол себепке байланыштуу эң биринчи ирет ошо шылуундар ошолордун аты менен жабынып, ар кандай чалууларды өткөрүшөт да. Айтсаңыз, мисалы үчүн телефон чалганда биз кантип билсек болот, же болбосо жарандар телефон чалганда бул телефондук алдамчыдан чындыгы эксперттен кайсы бир белгилер барбы айырмалай турган? Эң биринчи белгилер көбүнчө чалуулардын баары WhatsApp аркылуу чалуулар жүргүзүлөт. Номерлердин көптөрү бул жасалма номерлер биринчиден, же экинчиден бул деген чет элдик номерлер, чет элдик өлкөнүн номерлерине катталган номерлерден чалуулар жүргүзүлөт. Көбүнчөсү 90%дан ашыгыраак чалуулардын баары чалган шылуундар орус тили менен колдонушат. Себеби бул шылуундар Кыргызстандын ичинде эмес, чет өлкөдө ошо жайгашкандыгына байланыштуу көбүнчө орус тили менен кайрылышат. Андан кийин булар деген ар кандай психологиялык жолдорду колдонуп, алдоо жолдору менен сиз сак болуңуз, мошенник шылуундарга учурадыңыз, жана башка психологиялык трюктарды колдонуу менен ишеничке кирүүгө аракет кылышат да. Ошол жерден уже сак болуш керек, себеби алар сурап баштайт. Өзүңдүн карточкаңдын номерин бер, пин-кодторду бер, же болбосо ар кандай шилтемелерге кирсең, биз жардам беребиз деген суроолор баштаса, ошо байланышууну, сөздү ошол эле замат токтотууга биз кеңеш беребиз да. Анткени алардын кеңеши боюнча алар жөнөткөн шилтемелерге кирсе, ал кишилер, жарандар ошо шилтемеге киргенден кийин шылуундарга өзүнүн телефонуна мындай аралык колдонууга мүмкүнчүлүк берип коет да. Андан кийин ошо телефонду колдонууда алар уже кирип өздөрү шылуундар жанакындай шылуун иштерди өздөрү аткарууга мүмкүнчүлүгү пайда болот. Анан бул жерде суроолор бериле баштады комментарий аркылуу. Анан биринчи ошо биздин катталуучубуздан ошо электрондук акчаны кантип сактоо болот шылуундардан, ошол туурасында жооп берип койсоңуз. Акчаны сактоо түрү, эгерде кардардын, жарандардын өздөрүнүн картасында өздөрүнүн акчалары бар болсо, эч качан эч кандай түрдө эч кимге алданбай өздөрүнүн карталарынын данныйларын бербеш керек. Бул деген пин-коддору, CVV номерлери деген болот. Кандай гана киши чалбасын, мындай чалууларды улуттук банктагы, даже коммерциялык банктардагы эч качан жарандарга чалып сурабайт. Тактоо үчүн биз номериңизди айтып коюңуз дегендей мындай деп. Биринчи себеп эч качан эч кимге маалыматын карта боюнча бербеш керек. Экинчиден азыр көбүнчө кишилер кандай учурга учурап атат? Шылуундар чалып, биз сиздерге сактыгыңызды бекемдеш үчүн 1-2 операция жүргүзүүңүздөрдү суранабыз деп, алдоо жолу менен ишеничке кирип, банктык тиркемелери аркылуу, көп банктардын өздөрүнүн мобилдик тиркемелери бар, онлайн кредит алууга мүмкүнчүлүктөрдү берип, ошо кредиттерди алып, ошол кредиттерди башка эсепке чыгарып кетип атат. Кредит алуу маселеси көтөрүлсө, шак эле сөздү токтотуш керек, андан ары сүйлөшүүнү улантпаш керек. Биздин комментарийлерге караганда, эфирибиз кыргыз тилинде болгону менен бирок орус тилинде суроолор, комментарийлер көп болуп атат да. Ушундай дагы бир суроо келиптир орус тилинде, мен кыргызча кыскача которуп сизге узатып атам. Ошо улуттук банк кандай жардам бере алат, кандай чараларды колдонот ошол алдамчыларга карата? Эң башкысынан бул жерде айтып кете турган нерсе, эгер жарандар ушундай алдамчыларга уже учурап, булардан жабыркаган болсо, эң биринчиден укук коргоо органдарына кайрылуу зарыл. Себеби бул деген кылмыш иштери бул улуттук банктын компетенциясына чечүүгө кирбейт. Андан кийин ушундай учурларга учураса, сөзсүз ошол кайсы банктын тиркемеси аркылуу булар жабыркаган болсо, ошол өздөрүнүн банкына чалып, мүмкүн болушунча тезирээк ошо тиркемесине блокко коюуга кайрылыш керек ошо банккачы. Улуттук банк кандай жардам бере алат? Бизге жазуу түрүндө кайрылгандан кийин биз кийинки ошол ишти изилдөөдө укук коргоо органдарына
ушу жарандарга банктардан толук маалыматты алып бергенге толук көмөк көрсөтөбүз да. Бул акча мындай счетко кетти, бул жака которулду деп ошол маалыматты тездетип алып берүүгө биз жардам беребиз. Чындыгында эле бул жерде мындай болуп атат да, сиз айткандай эмнегедир мындай орус тилдүү болуп атат да, алдамчылардын көбү. Анан чындыгында эле кайрылгандардын көбүндө дагы ушу орус тилинде бизге доо арыздарын калтырууда. Анан бул жактан дагы бир ушундай суроо түштү. Маалымат берүү боюнча ушу телефондук алдамчылар тууралуу сак болуу керектиги боюнча маалыматты кайсы жерден тапса болот, көп маалымат бизге жетпей жатат деп комментарий калтырып жатат. Жана мен айтып кетип элем, ушу Улуттук банктын коомчулук менен иштөө бөлүмүнүн адиси катары бизде дагы ушу биздин баракчаларыбызга жазылыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Инстаграм баракчабыз бар, Фейсбук, ошондой эле Ютубта дагы барбыз. Биздин сайтыбыз бар, nbkr.kg. Ошондой эле биз азыркы кезде бул пиар компанияны күчөтүп, теле берүүлөрдөн, радиодон, сайттарга дагы бул боюнча пресс-конференция берип, көбүрөөк ушу адамдарга жеткирүү аракетин көрүп жатабыз. Анан ошондой эле сиздердин бөлүмдө дагы кандай дагы чаралар жүрүп жатат, эгер сизде айта турган нерсе болсо, бул боюнча маалыматтык саясатты күчөтүү боюнча. Эми негизинен бул суроого сиз өзүңүз жооп берип кеттиңиз. Азыр ошол маалымат берүү компаниясы башка мамлекеттик органдар менен чогуу телевиденияга чыгаруу иштери күчүнө кирип, көбүрөөк ошондой атайын репортаждар, роликтер чыгарылып жатат жана чыгарууга даярдалууда. Биздин бөлүм эмне жумуш кылып атат, бул жагынан тактап айтып кетсе, биз коммерциялык банктар менен иштешип, ошол тиркемелеринде кредит алуу учурунда эгерде кардар кредит алууга тиркеме аркылуу кайрылганда, биз ошол жерге атайын баракчаларды экранга чыгарууну талап кылып атабыз азырчы. Эгерде мынакей кредит алып атканда бул өздүк даяры мененби, алдамчыларга алданба деп өзүбүз атайын даярданган баракчалар бар, кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы. Ошону биз банктарга жөнөтүп, ушул айдын жакын арада, адашпасам бир эмдик жуманын башынан баштап, ар бир банктык тиркемеде ошондой эскертмелер чыгарылат. Бул эреже түрүндө болот, сөзсүз бул түрүндө эмес, бул эскертме. Эгерде жарандар тиркеме аркылуу кредит алайын деп жаткан учурда, тиркемеге киргенде эскертме болот. Кредитти өздүк даяры менен алып атасыңбы, алдамчылардан сак болгула деген эскертме катары болот да. Кыскача эрежелер жарандар үчүн. Мындай башкача айтканда. Анда суроолорубузду узатсак, азыр баардык адамдарда социалдык түйүндөр бар, баарыбыз билебиз. Ушу мессенджер аркылуу телефондук шылуундардын курмандыгы болуп калбаш үчүн эмнелерди билиш керек, эмнелерден сактаныш керек? Бул туурасында так бир кеп кеңештерди айтып кетсеңиз, инструкция болобу? Дагы бир жолу кайталап кетсек, бул маселе боюнча жогоруда айтылгандай эле тааныш эмес номерлер менен WhatsApp каналдары аркылуу сүйлөшүүнү, өзгөчө видео сүйлөшүүлөргө абдан этият болуш керек. Анткени видео сүйлөшүүлөр аркылуу шылуундар ошо телефонго доступ алып жатышат да. Ошондой эле ар кандай чалуулар эмес, WhatsApp аркылуу кабарлар келгенде, бул шилтемеге өт деп, андай тааныш эмес шилтемеге эч качан өтпөш керек. Себеби бул өткөндөн кийин шылымдардын атайын программалары бар. Жарандар өз телефонуна ээ боло албай, ошол ссылка аркылуу шылымдарга мүмкүнчүлүк берет телефонду колдонгонгочу. И андан ары ошо шылымдар телефонго аралыкта доступ кылып, өздөрү телефон менен колдонуп, ар кандай операцияларды жүргүзүшөт да. Жакында эле биздин Улуттук банктын коомдук кабылдамасына жаран кайрылды, Кыргызстандын жараны. Ал болсо анын айтымында анын WhatsApp мессенджери аркылуу видео чалуу болуп, ошо видео чалуу болгончо бир 5-7 мүнөттүн ичинде алар анын айтымында видео ошо телефондун экранын сканерлеп, акчалардын баарын чыгарып кетиптир да. Негизи эле ушул мүмкүнбү, ушундай болушу мүмкүнбү? Албетте
болушу мүмкүн. Жанакындай биз айткандай эле азыр технологиянын мүмкүнчүлүктөрү абдан чоң. Аралыктагы колдонууга мүмкүнчүлүк берген жанакындай шилтемелерге кирсе, ошондой эле экрандык видео звоноктордон этият болгула деп жогоруда айткандай, ошондой мүмкүнчүлүктөр аркылуу шылуундар телефон менен, жарандын телефону менен толугу менен иштей алышат да. Анан сиз айткандай 5-7 мүнөт дейсиз, өзүңүздөр билгендей, азыркы тиркемелер аркылуу онлайн кредитти алуу андан дагы аз убакыт кетет. Бир мүнөт, 2 мүнөткө чейин макулдашып өтүп, кредит кредит картага түшөт. Андан кийин шылуундар ошол түшкөндөн кийин эле кредитти 1 мүнөткө жетпеген убакытта башка өздөрүнө тиешелүү карталарга чыгарып кетишет. 5-7 мүнөт эмес, бул 2-3 мүнөттүк иш деле болушу мүмкүн. Демек, ал бул жакта абдан машыккан программисттер баардыгы мындай топ менен иштеп алышат да, бирөөсү телефон чалса, экинчиси мамлекеттик кайсы бир органдын атын жамылса, үчүнчүсү телефон менен иш алып барса, Эми бул деген биздин маалыматка ылайык, биздин билишибиз боюнча мошенниктер деген бул жалгыз киши эмес. Бул деген өнүккөн бизнес, чет өлкөдө уюштурулган өнүккөн бизнестер. Көбүнчө мошенниктердин баары белгилей кетсек, орус тилинде кайрылышат. Себеби алар деген ошо орус тилинде сүйлөгөн өлкөлөрдө жайгашкан өзүнчө бир атайын топтор бар. Бул деген бизнес катары уже тизилип, системасы абдан өркүндөгөн топтор болот да, шылуундун топтору болот. Бирөөлөрү маалымат чогултат, бирөөлөрү элдер менен түз байланышат, бирөөлөрү акча чыгаруу жолдорун иштеп чыгышат. Ошол себепке байланыштуу сиз айткандай бир киши эмес бул. Бул уюшкан чоң кылмыш топтор. Ошол себептен дагы орус тилинде болуп атат болуш керек, көбүнчө телефондук чалуулар, кыргыз тилинде. Булар деген Кыргызстандын жарандары эмес. Чалуулар болгондо, эгер элдер мындай кандайдыр бир ишенич жаратпаган кишилер орус тилинде башка бир мамлекеттик органдар аркылуу өздөрүн тааныштырып сүйлөп баштаса, эгерде жаран кыргыз тилин, мамлекет тилин билген болсо, жөн эле 1-2 тактоочу суроо кыргыз тилинде берсе болду. Ал жактан жооп билбей, уже паника болуп баштайт. Бул деген сразу сөздү токтотууга эң биринчи сигнал болуп эсептелинет. Анда дагы бир мына азыр бизге белгилүү болгондой көп кездешип аткан бул телефон аркылуу чалуулар болуп атат, социалдык мессенджерлер аркылуу чалуулар болуп атат. Дагы ушул интернет шылуунчулуктун дагы кандай түрлөрү кездешиши мүмкүн? Азыркы учурда биз жогоруда айткандай бул атайын уюштурулган чоң топтор. Булардын системалары күндөн күнгө эми мындай кандай айтсак, мындай жөнөкөй тил менен айтканда күндөн күнгө өзгөрүп, күндөн күнгө булардын дагы мүмкүнчүлүктөрү чоңоюп атат. Технология канчалык астыга өркүндөп өскөн сайын булардын алдоо жолдору дагы ошого ылайыктуу, ошого жараша ордунда турбайт, өзгөрүп турат. Анан кандай жолдору болушу мүмкүн же болот деп келер учурдачы тагынан биз азыр айта албайбыз. Демек, баары бир мындай маалыматты карап, расмий маалыматты карап байкап туруш керек экен да биздин жарандарыбыз. Албетте, буга чейин айткандай, ар бир банктарда, финанс кредит мекемелерде, телевидениеде, улуттук банктын сайтында атайын эскертүү баракчалары турат. Телевидение аркылуу видеороликтер жүргүзүлүп жатат. Анан жарандарга кандай кеңеш берет элек, кандай гана шылтоо менен кайрылбасын, эч качан өзүнүн картанын данныйларын бербешин, ишенбешин суранат элек абдан. Демек, эгер жаран алданып калса, кайсы кызматка кайрылса болот? Эң биринчи ирет укук коргоо органдарынын кызматына кайрылыш керек. Ошол жака барып, болгондой айтып, арыз менен кайрылат, алар арызды кабыл алат. Экинчи түрдө ошол кайсы банктын кардары болсо, ошол банкка түздөн-түз кайрылып, өзүнүн тиркемесин
же блокко коюу же коддорун алмаштырууну сурануусу менен кайрылыш керек. Телефон аркылуу болобу же бетме бет барып же жазуу түрүндө кайрылган сунуштайбыз. Эң биринчи кадамдар ошол болуп эсептелинет. Негизи жаран акчасын алдыртуусу аны кайтарганга мүмкүнчүлүк барбы? Эми бул жерде ачыгын эле айтыш керек, тилекке каршы акчаны кайтаруу мүмкүнчүлүгү өтө төмөн. Себеби бул жерде көп процесстер бар. Бул процесстер жанакы жогоруда айтылгандай тез өткөрүлүп эшелондар тарабынан алардын аракетинин баары акчаны тез чыгарып же банкомат аркылуу накталай акча түргө которууга аракет кылышат, же чет өлкөгө которуп чет өлкөдөгү счетторуна которууга аракет кылышат, же крипто капчыктарга которууга аракет кылышат. Ошол себепке байланыштуу эгерде жаран бир алдоого учураса, бул жарандын акчасы 10 мүнөткө жетпеген учурда уже 5-6 счет аркылуу өткөрүлүп чет өлкөгө чыгарылып кетиши мүмкүн. Бирок улуттук банк тарабынан азыр болгон күч аракеттери жасалып жатат. Кайсы тараптан кредит алуу учурунда, онлайн кредит алуу учурунда мындай жанакындай степень защиты коргоо чаралары бир нече ирет татаалдаттырып жогорулатуу тарабына талап коюлуп жатат. Анан ошо биз айткандай эле кээ бир учурда, бирок абдан аз учурларда акчаны кармап калууга жетишкен учур дагы болуп атат. Эгерде кардар түшүнүп кредит алып онлайн башкага которгон замат банкка же бизге кайрылса, биз күч аракетибиздин баарын жумшап ошол акчаларды блокко токтотобуз. Анан калган уже бул укук коргоо органдарынын иштери болот. Бирок укук коргоо органдары териштирүү жүргүзүп бүткөнчө бул акча эч жакка кетпей, счетто туруп турат. Ошондо жарандын мүмкүнчүлүгү пайда болот, ошол акчаны кайтарып алып, ошо кредиттерди жаап салганга. Демек, тезинен түшүнөр замат кайрылыш керек экен ошол тийленген банкына дагы сөз айтып ошону. Албетте түшүнөр замат эметиш керек. Анан дагы бир кеңеш кандай? Эшелондар көпчүлүк учурда дем алыш күндөрү же иштөө убакыты бүткөн убакытта чалышат. Андайдан дагы сак болуш керек, анткени көп убакта түндө же дем алыш күндөрү банктардын көпчүлүгү иштебейт. Бул убакта акча кайтаруу мүмкүнчүлүгү таптакыр жокко чыгат да. Эгерде жумуш эмес убагында же дем алыш күндөрү чалса, бул түздөн түз уже жаранды ойго келтириш керек. Бул деген шылуун дар депчи. Себеби бир дагы мекеме жарандар билгендей, жумуш эмес күндөрү иштебейт, мындай чалууларды жүргүзбөйт. Рахмат. Сиз дагы айта бөлүшө турган маалыматыңыз болсо, анда микрофон сизде. Эң башкысы жарандардан суранат элек, сак болуңуздар, өзүңүздөрдүн данныйларыңызды, өзүңүздөрдүн картаңыздагы маалыматтарды, пин коддорду эч кандай үчүнчү тарапка бербеңиздер. Улуттук банк тарабынан, коммерциялык банк тарабынан бир дагы чалуу жарандарга жасалбайт. Тактоо үчүн картаңыздын маалыматын берип коюңуз деп сурануу чалуулар эч качан жүргүзүлбөйт. Ошону бир ирет дагы кайталап кетер элек. Анан ошондой эле ар кандай WhatsApp каналдары аркылуу келген шилтемелерге кирүүнүн өтө коркунучтуу экендигин дагы бир жолу маалымдап кетебиз. Ошо эң башкысы жарандар өздөрү сак болуш керек. Эгерде алданбай сак болсо, мындай учурлардан алыс жүрүшүнө ишенебиз. Сизге чоң рахмат. Сизге рахмат. Мен айтып кетет элем, бизде ошо биз менен бул түз эфирде Улуттук банктын керектөөчүлөрүн укугун коргоо бөлүмүнүн башкы инспектору болду. Андай эмесе, биз азырынча бул эфирде биздики уже аягына чыгып калды. Жана ошол эле бир 2-3 мүнөттөн кийин биз кайрадан ушул эле телефондук алдамчылар темасы боюнча расмий тилде чыкмакчыбыз. Анткени абдан ушундай муктаждыктар көп болуп атат. Ошондуктан дагы бир жолу айтып кетет элем, биздин көрүүчүлөрүбүзгө, биздин катталуучуларыбызга
бул маалымат менен жакындарыңыз менен, коллегаларыңыз менен, бирге иштешкен адамдар менен бөлүшүңүз, туура маалыматты жеткириңиз. Ошондой эле сиздерге абдан сак болууга чакырабыз. Бир нече мүнөттөн кийин кайрадан жолугушабыз.